Кыргыздар сөздүн чебери, кыргызда күмүш кемери. Кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Саламатсыңарбы балдар? Кыргызстан жашыл жери, жашыл бакча жергеси. Жайыт төрү, дан талаасы, сан байлыктын энеси. Кен казынасы, көл сулуусу, тунук суунун атасы. Ак бейилдин, мартчылыктын, ырыскынын тимеси деп балдар Кыргызстан менин мекеним деген бөлүктү баштап алалы балдар. Карагылачы балдар, акын Кыргызстанды кандай сүрөттөгөн? Бул жөнүндө мага сүйлөп, озеки жоопторду жөнөтсөңөр болот. Туура балдар, биздин Кыргызстан мекенибиз бийик тоолорго бай, жап-жашыл болгон жайыттарга бай, туп-тунук мөлтүр булак сууларга бай. Орто Азиянын эң кооз, эң сулуу, эң эле ажайып табигаты менен өзгөчөлөнүп турган өлкө болуп саналат. Биз Кыргызстанда туулуп калганыбызга аябай кубанычтабыз, балдар. Жана ошондой эле балдар, бүгүн этиштин жактары жөнүндө сөз кылабыз. Этишти эске салып алалычы балдар. Этиш заттын кыймыл аракетин билдирет жана эмне кылат, эмне кылып жатат жана эмне кылды деген суроолорго жооп берет. Этиштин балдар 3 жагы бар. Келгиле, мисал катары көрсөтүп кетели. Мен түшүндүрүп жатам. Биз түшүндүрүп жатабыз. Бул биринчи жак. Сен бара жатасың. Силер бара жатасыңар. Жана ошондой эле балдар, үчүнчү жак. Ал жасап жатат. Же болбосо алар жасап жатышат. Бул этиштин үчүнчү жагы. Үчүнчү көнүгүүдө балдар, китебиңердин 83 бети. Мен Кыргызстанды жакшы көрөмүн, дал ушундай кылып, көп чекиттердин ордуна сүйлөмдөрдү туура кылып, этиштин жактарын улап жазасыңар. Жана ошондой эле мага Кыргызстан жөнүндө өз оюңарды сүйлөп жөнөтөсүңөр. Саламатта калгыла балдар.